ошол региондорду өнүктүрүүдө сиздердин салымыңыздар демек. Баткен облусу өзүнүн өзгөчө сапаттагы өрүгү менен дүйнөгө кеңири таанымал. Өрүк өрөөнүбүздүн негизги киреше булагы. Тилекке каршы акыркы кездерде өрүктүн баасы кескин арзандап, жергиликтүү жашоочулардын мээнети менен 1 жылдык өрүккө жумшаган каражатын да актабай калган. Мындай маселени чечүү үчүн жергиликтүү жашоочулар өз ара жардамдашуу топторуна биригип, Кыргызстан кооперативдер союзу менен биргеликте жаңы демилгенин үстүндө Нукура өрүк кооперативин түзүшкөн. Бирөөдө тигүү цехи бар, бирөөдө кондитерский бар, бирөө магазини бар, бирөөдө больницасы бар, бирөөсү дагы бирдемке бар. Эч болбосо үйдөгү чарбалыгында өрүгү бар, же болбосо бири-бирибизди гана колдосок биз ошондо акчабыз бири-бирибизде калат. Облус аймагында 40 өз ара жардамдашуу топтору Кыргызстан кооперативдер союзунун колдоосу менен 2 багытта иш алып барат. Ошол эле өрүктөрдү жууп тазалап, кичинекей 250-300 граммдык упаковкага салып, этикеткаларды чаптап, рынокко алып чыгуу. Анан ошол эле кезде мындай биз конфеттен кетишибиз керек, чупа-чупстан кетишибиз керек. Ал жерде полный химия. Анан биз айтып атабыз, өрүк конфет сатуу депчи. Өрүктү ачып, ага данегин ичине чагып салып, мындай бири-бирине кайра чаптап, анан бирден упаковкаласак, конфет окшош болуп калат да. Ошондой конфет сымак кылып рынокко алып чыгалы. Анткени биздин экспорт ориентированный продукция да болчу. Сырттагы рынок ошону сурайт да. Анан ошон үчүн ошол бир 2 багытты алып атабыз. Бир багыт оптом сатуу, экинчи багыт розница сатуу. ООН тарабынан каржыланып жүрдү, Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып жүрдү, азык-түлүк программасы тарабынан. Мына ушул группалардын базасында бүгүн ушул Баткендин өрүгүн Нукура кургатып, рынок алып чыгыш боюнча именно аялдардан турган кооператив ачыш боюнча идея көтөрүлүп, ушул бүгүн биринчи чогулуш болуп атат. Бул ушул айыл жердеги аялдардын экономикага кошкон салымын, үй бүлөнүн дараметин көтөрүшкө кошкон салымын жогорулатыш максатында, аялдардын активдүүлүгүн күчөтүш максатында ушул иш ачылып атат. Ар бир топтун өзүнүн бир катар мүчөлөрү бар. Нукура өрүк кооперативинин мүчөлөрү учур талабына ылайык атайын окуулардан өтүп, өрүктү кургатуу ыкмалары, сатууга чыгаруу, кардар табуу, кирешесин көбөйтүүнү арттыруу сыяктуу маселелер чечилерине үмүт артып турган кези. Бүгүнкү күндө ушу кооператив түзүлгөнү өтө мени кубандырып атат да. Бул кооператив түзүп, өз ара жардамдашуу топторун түзүп, аялдар менен биргеликте иш алып барсак, көпчүлүк эмедебиз, экономикабыз көтөрүлөт, аялдарга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдомун да. Бизде негизги үй бүлөбүздүн кирешеси өрүк болгондугуна байланыштуу, ушу өрүгүбүздү көп сата албай, азыр чек ара жабылып, өрүктөрү сатылбай туруп калып атат. Ошон үчүн биз өрүктү сапаттуу, натуралдык түрдө курутуп, ушу кооператив аркылуу чет мамлекетке сатыкка чыгарганга ушу кооператив түзүлүп атат. Ушу кооператив бизге ушу кардарларды таап бергенге жардам берет. Кооператив алкагында жергиликтүүлөр өз ара жардамдашуу жолу аркылуу өрүктү дарылабай кургатуусу жана сактоону колго алуусу өрүктүн баасынын өсүүсүн да шарттайт. Нукура өрүк кооперативи аркылуу өрүктө эле эмес, өрүктөн даярдалган азыктарды сатууга кардар табуу оңой болору күтүлүүдө. Канышай Ашимова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.